Өкмөт мүчөлөрү кумтөр маселесин кароону дагы 2 аптага жылдырды. Кечээ парламенттеги отун энергетикалык комплекс жана жер кыртышын пайдалануу боюнча комитеттин жыйынында Центеранын директорлор кеңешинин кошумча акция чыгаруу боюнча чечими талкууланмак. Бирок анда өйдө төмөн сөздөр айтылып кетсе, сүйлөшүүлөргө кедергиси тиет деген жүйө менен өкмөт комитеттин мүчөлөрүнө кат жолдогон. Ушул маселени азырча кое тургула деген. 15 мартка дейин азыр переговорный процесси жүрүп атат деп кое тургула дегенден кийин биз ушул биздин комитет ушул маселени кийинкиге карайбыз деп калтырып койдук. Бирок бул маселени биз обязательно карап чыгабыз. Эми десеңиз бул бүйөрдө Кыргызстандын баягы укугуна зыян келтирилген, мындай айтканда. Биздин акциябыз 0,6%ке азайып калган экен. Мындай көрүнүшкө жол бергени үчүн ошол кездеги директорлор кеңешинин мүчөлөрү айыпталып, алар өз каалоосу менен кызматынан кетип тынды. Алардын ордуна дайындала турган жаңы мүчөлөрдүн аты атала баштады. Бул ирет сүткө оозу күйгөн өкмөт жаңы талапкерлерди электен өткөрөрдө өтө кылдат болушу зарыл деген пикирлер айтылууда. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой албай, аягында эч нерсе болбогонсуп кызматын таштап баса бере турган адамдарды дайындоонун аягы минтип чыр-чатак менен аяктап отурат дешет депутаттар. Анда келип алып аякта биз каршы чыктык, каршы добуш бердик деген алып туура эмес, потому что биз аерде эң чоң акционербиз. Биздин пикирибиз, биздин позициябыз аякта так болуш керек. Анан менин оюмча алдында эле ал баштайтуунун алдында аякта эмеге чогулушка катышпай, бойкотировать этип, эшикке чыгып, маалымат булактарына кайрылып, ушундай биздин акционердик эмебиз, укугубуз бузулуп атат деп ушу элдин Канаданын элине маалымат бериш керек эле. Өкмөттүн мындай камыравастыгына депутаттар нааразы. Биздин аткаминерлердин алсыздыгын билген канадалыктар да Центераны каалагандай калчап жатышат. Эске салсак, өткөн жылдын аягында Центеранын директорлор кеңеши кошумча эмиссия чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганы боюнча Кыргыз алтынга кат жолдогон. Мындай аракет өлкөнү $24 миллион кирешеден кол жудурмай болду. Кыргыз алтын болсо Центераны сотко берүүгө документтерди даярдап жатабыз деген. Алар эл аралык юридикалык компанияга кайрылмак. Бирок 2009-жылы түзүлгөн келишимдин шарттарын билген юристтер Кыргыз алтындын таламын талашууга батынбайт дешет эксперттер. Себеби анда Центеранын акцияларын каалагандай пайдалана берүүсүнө Кыргыз тарап өзү макул болгон. Юридикалык эл аралык компания менен ушул жерден бизди колдоп бергиле, ушул жерден сотко катышып бергиле десек, көбүнчөсү почти 100% башын тартып атышты да. Себеби алар айтып атты, силер 2009-жылкы келишимдер менен буларга бүт мүмкүнчүлүктөрдү, бүт шарттарды түзүп бериптирсиңер. Азыр эми булар ошол шарт менен иш жүргүзүп атса, силерге алар албетте терс таасир берип атат. Бирок ошону 2009-жылы ойлогон эмессиңер. Анан ишти уттурсак, биздин юридикалык компаниянын авырайына шек келтирет деп алар да ошондой баш тарткан. Мындан улам Кыргыз тарап Центераны сотко берген күндө деле утуп чыгаары күмөн болуп турат. Мындай иште жет өлчөп биргесүү зарыл дейт Токон Мамытов. Өкмөткө да айттым, Кыргыз алтынга сотко берип, ызычы кылбай акырын сүйлөшкүлө. Эл аралык юристтер канадалык мыйзамды жана Стокгольмдун мыйзамын, Нью-Йорктун мыйзамын, ушул 3 мыйзамды караш керек. Ошол 3 мыйзамдын негизинде сот болот. Ал кыргыз мыйзамы ал жерде иштебейт. Ошон үчүн ошолор менен консультация алып, кеңешип, ошолордун сунушун угуп туруп, анан алар мүмкүнчүлүк бар, биз силерди жактайбыз соттон, ишиңерди утуп беребиз десе, анан ошондо жана миллиондогон акчаны анан төлөп бергиле деп ошондой сунуш берген. Учурда Кыргыз алтын кайсы жолду тандаарын билбей ара жолдо турат. Миллиондогон каражатты аяп сотко бербей койсо, парламенттеги депутаттардын каарына калышы мүмкүн. Сотко берсе, андан майнап чыкпай, каражатты бекер коротту деп айыпталышы дагы ыктымал. Анын үстүнө эл аралык юридикалык компаниялар Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой алат дегенге көпчүлүк ишенбей турат. Мындан улам Тоо-Кен тармагын жакшы түшүнгөн жергиликтүү күчтүү эксперттерге таянуу керек деген пикирлер айтыла баштады. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.